Түрмөдөгү ордумду бийликтегилердин кимиси болбосун алмашам. Жапаров менен Ташиевке Атамбаев кандай кеңеш айтат? Кумаркана мыйзамына депутаттар кандай добуш беришкен? Жашыруун тизме ачыкталды. Садыр Жапаровду колдогондор азыр эмнеге нааразы? Арбаңыздар, алдыда ушул жана башка кабарлар болот. Адалсынган молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыгыптыр демекчи, айрым депутаттардан эл күтпөгөн добуш чыкты. Казино боюнча мыйзамга 9 депутаттан башка 58 макул деп добуш беришти. Мыйзамды колдогондордун айрымдары коомчулуктун чоң талкуусун жаратты. Өкмөттүк эмес уюмдарга кыздарды коштоосу жок чет жерге чыкпасын деген Шайлообек Атазов дагы макул деп добуш берген. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Реальный вопрос беріп отау сіздерге. Сіздер бұл жерге бізді құлаққа тепіп, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Шайлоочуларына лапша илдиби Айтор Дастан мырза дагы казинону колдогон. Төрага Талант Мамытов, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев, ашкере байлыгы менен таанымал Улан Примов, саясаттагы 2 Ташиевдин бири Шайырбек Ташиев дагы макул добуш бергендердин катарында. Дарат кагазга кошуп, арткы эшик деп сындап жатып, Жусупбек Коргонбай уулу деле каршы боло алган эмес. Эртең ачып алгандан кийин бир тешигинен задный проходунан местныйларды киргизип, жанакындай болуп кеткен турган болгон болсо, чатак болот да. Жанар Акаев өзү добуш бердиби, чындап эле деп таң калышууда. Мыйзамды колдогон Балбак Түлөбаев добуш бергенге чейин мындай деп жаткан. Кандай добуш берет? Элине дот. Сиздин шайлоочуңуздар эмне болот? Пишат. Сүйлөштүңүзбү? Жолуктуңузбу? Барып келдим, жума сайын барып коюм да. Мен негизи элдин кызыгычтыгын ойлойм. Элге көп пайдасы болсо, мен ага эч кимди укпай туруп кала салат. Макул добуш бергендер тизмесинде Тазабек Икрамов дагы жүрөт. Кызыгы ал башынан эле мыйзамга каршылыгын билдирип жүргөн. Бирок ал күнү Икрамов жыйынга катышпаптыр. Талант Мамытовго расмий кат жазып, Ысык көлгө башка жыйынга кеткен. Менин жыйынга катышпаганыма төрагага жазган катым далил. Мурда 6-чакырылышта бизде ар бир депутатта чип бар болчу. Ансыз эч ким бирөөнүн компьютерлерин иштете алчу эмес. Ал эми азыр андай жок. Каалаган адам каттоодон өтүп кое алат. Мен буга чейин эле казиного каршы экенимди айтып келгем. Бул менин добушум жана укугум. Бул нерсе мыйзамсыз. Менин атыман туура эмес добуш берилгени тууралуу төрагага кайрылам. Жана ошондой эле мен эч кимге добуш берүү үчүн ишеним кат калтырган эмесмин. Ушу менин ордума бирөө басып койбосун деп катты төрагага жөнөткүчө сүрөткө тартып койдум эле. Тазабек Икрамовдун ордуна башка бирөө добуш берген. Демек, беттери чыдабай жаттыбы Айтор чоң сыр катышты. Казино ачууга кайсы депутат кандай добуш бергенин акыры тизмеси чыгып кетти. Кагаз жүзүндө чыгарбай жатышкан Исхак Масалиев жашыруун маалымат менен бөлүшүп салды. Ушул мыйзамды эртерээк кабыл алып, ошол ак ниет чынчыл баягы биздин ишкерлерди, бизнесмендерди шарт түзүп беришибиз керек да. Эми кумаркана боюнча мыйзамга каршы добуш бергендерге өтөлүү, алар саналуу эле. Атасак Айжигитов, Алимжанов, Атамбаев, Бекешов, Кадырбеков, Кокулов, Нурбаев, Самыйкожо жана Чойбековдор. Анан такыр добуш берүүдөн баш тарткан депутаттардын компьютерлерин өчүрүп салышкан. Алар Айдарова, Мадумаров, Масалиев, Токтошов жана Эрбаев. Ичара жыйындарды өткөрүп, депутаттарды жарга такап атышып, мыйзамды илгерилетип алышты. Эми Садыр Жапаровдун колу эле калды. Акыркы үмүт өлкө башчыда. Калаада кумарканага каршы бүгүн дагы нааразычылыкка чыгышты. Бизге түзүк инвестор келбейт. Кумарчы, алдамчы, эмне деген аферисттер келет. Дүйнөлүк масштабта аферисттер келет. Силерге караганда ошо акчасы бар адам Монакого бар ойнойт, Европада мыйзам сакталган жерлерге ойнойт. Башка маселелерде кыйын болуп сүйлөгөн депутаттарга кайрылам. Атазов, Жанар Акаев, өзүңөрдү патриот сезесиңер. Бирок силер иш жүзүнө келгенде саткындык кылып атасыңар. Өзүңөрдүн элиңерге саткындык кылдыңар. Өзүңөрдүн келечегиңерге саткындык кылдыңар. Эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Силер да кепилдик бере албайсыңар. Эртең ошол казино, арам оюндарга өзүңөрдүн жакындарыңар, бир туугандарыңар, айылдаштарыңар барып кабылып калат. Ошонун зыянын тартып калат деп кепилдик бере албайсыңар эч кимге. Силер кантип
Кыргызстанды ушул 500 миллион сом үчүн өзүбүздүн наркыбызды, каада салтыбызды бузгантасыңар. Бул казиного ойногон жана игровой оюндарга эметкен жалпы игроман деп коет экен, а бирок именно казино ойночуларды лудоман деп коет экен. Бул өтө оорулардын эң оорусу ушул болот экен. Ушундай эле нааразычылык Ошто дагы болду. Садыриним жок дегенде ушул маселеде мени угуп койчу деп Жылдызкан Жолдошова дагы пикирин калтырган. Президент катары бул мыйзамга кол койбой койсоң, Садыриним элиң сага чексиз ыраазы болот. Жок дегенде ушул маселеде мени угуп койчу. Бюджетти элиң аман эсен болсо толтуруп турат. Ансыз деле эл өзүнө өзү багып келе жатат. Бул чиновниктерди, депутаттарды керек болсо баарыңарды кошо. Аттиң, эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү эл тарап боло алышкан жок. Силерге жараткан өзү баа берсин. Айтайын дегеним, энелердин муңайган көздөрүнө кантип тике карайсыңар, урматтуу бийлик төбөлдөрү. Кумаркана мыйзамы жада калса бул бийликти колдогондорду дагы нааразы кылды. Аллахым айткан, бул казино арам деп. Казино арам деп. Урматтуу деле болбой калдыңызга, президент, мен силерди өзүм колдодум. Эскөлгө деле барып юбилей менен шайлоодо. Сиз болсо бийликке жеткенден кийин ким экениңизди унутуп калдыңыз. Досуңар окуңар. Эми мен силерди колдойм. Мен көзүм жетпейт. Эмнегедир ошол казинодон түшкөн акча өкмөттүн казынасына түшпөй эле башка жактын казынасына түшөт деп. Былтыр революция убагында эң биринчилерден болуп мен силерди колдодум эле. Ошол жакта ачка болуп революцияда жүргөн балдарга тамак берип өзүм чөнтөгөнөн баарыңар бирге болула, кетпегиле деп. Ошо Кыргызстанда оңдойт, өнүгөт деп. Сиз болсо Аллахтын кылба деген нерсени кылдыңар. Силерге 0 уважение. Бир учурда 6 өмүрдү алган Кырсык Ошто оор жүк ташуучу унаа оодарылып 6 адам набыт кетти. Кара Суу районунда Хово үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа жолдон чыгып оодарылып кетип 6 кишини басып калды. Андан 2 аял, 3 кичинекей кыз жана 1 ымыркай каза болгону кабарланды. Saat 7:30 çamasında. Buna magazin ээлери айтышы боюнча ошо КамАЗ өзүн управлять этпей калыптыр. Аскар Акаев жубайы менен Казакстанда болгон. Аны Касым-Жомарт Токаев Нур-Султанда кабыл алган. Жолугушууда илим, билим берүү, санарип, экономика жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуялар талкууланганы айтылууда. Ага чейин Акаев Алматыда болуп, окуу жайлардын биринде дарс окуган. Абактагы ордумду бийликтегилердин кимиси кааласа алмашам. Алмазбек Атамбаевдин чукулда берген маегинен. УКМК башчысынын Атамбаев азыркы камактагы шарты үчүн ыраазы болушу керектигин айтканын эске салып, Лейла Саралаева бышыктап суроо узаткан. Мени ойлоп табылган кылмыш иштери боюнча камап жаткандар менден ыраазылык күтүшөт дегенди укканда кызык. Менин шарттарым жакшы, бирок түрмө бул түрмө. Бийликтен кимдир бирөө менин камерамды жактырып калса, мен кубаныч менен ордумду алмаштырам. Ал эми Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке өлкөдө туруктуулук менен тынчтыкты сактап калуу үчүн кандай кеңеш берет элеңиз деген суроого кыска эле жооп берген. Кеңешти угууга даяр кишиге берет. Ал эми бүгүнкү күндөгү бийлик башка экс-президенттердин кеңешин угат. Ал арада Баткен облусунун тургундары Атамбаевди колдоп чыгышты. Жапаровго кайрылып, мурдагы өлкө башчыны абактан чыгарууну өтүнүштү. Экс-президентибиз Алмазбек Атамбаев, Алмазбек Шевченкович көп жакшы кылган иштериге байланыштуу. Мисалы алганда бизде баягы электричествону эгемендүүлүккө алып келген ушул электричество Чалсодон чыгарган Алмазбек Атамбаев болот. Баткен уласыбызды башка райондордун деңгээлиге чыгарып, көтөрмөлөп анча немелерди кылып кетти, жакшы işlerdi. Мына жолдун курулушуну түндүк түштүк альтернатива жолдун курулушуга себепкер ушул немелерди кылып кеткениге байланыштуу жакшы иштерин эске алып, ушу адилеттүү сот чечимин чыгартып, ушу
көңіл бөліп қойсаңыз, сізден сұранып кетет едік. Боштондық қылып берсеңіз жақсы болот еді деп сұранып кетебиз. Азыр бизге ушул Алмаз Атамбаевди чыгарып беришиңерге кайрылып турабыз. Алмаз Атамбаев жакшы иштеди, элдин мына мектеп салып берди, жолдорду оңдоп берди, жаштардын келечегин кең кылып ачып койду. Биз ушуга миң марта ыраазы эдик. Абакта жаткан Фарид Ниязовдун ден соолугун эске алуу менен аны андан ары камакта кармоонун негиздүүлүгүн тез арада карап чыгуу талабы. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Садыр Жапаровго кайрылды. Ниязовго кардиология жана терапия улуттук борбору 3-даражадагы гипертония деген диагноз койгон жана бул өтө олуттуу оору болуп эсептелет. Бул дарт айыпталуучуну камакта кармоого болбойт деген өкмөт бекиткен оорулардын тизмесине кириши мүмкүн. Акыйкатчы Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагындагы 3 адамдын өлүмү катталгандан кийин бардык мамлекеттик органдар адам укугун жана серкиндигин сактоо боюнча улуттук жана эл аралык мыйзамдарды так сакташы керек деп эсептейт. Буга чейин Бишкек шаардык соту Ниязовдун бөгөт жарасын үй камагына өзгөртүүдөн баш тарткан. Бүгүн Болот Темировдун иши боюнча отурум уланды. Андагы жашыруун делген материал менен таанышууга жарым-жартылай уруксаат берилди. Сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөнү менен ал четке кагылды. Бүгүн ушулар болду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.